ишмер бөлүгүндөгү маселелерди. Бишкек шаарынын сот аткаруучуларынын жарым жыл ичинде ишинин жыйынтыктоочу коллегиясы өттү. Анда кала боюнча аткарылган иштердин негизги көрсөткүчтөрү, соттук жана башка мамлекеттик органдардын актыларын өз убагында жана натыйжалуу аткаруу маселелери талкууланды. 6 айда сот аткаруучуларга 301 миңден ашык аткаруу документтери келип түшкөн. Бул өткөн жылдын 6 айына салыштырмалуу 61 миңге көп жана аткаруунун көрсөткүчү жогорулап, 46% түзгөнү айтылды. Мамлекеттин эсебине 301 миллион сом өндүрүлгөн. Ошол эле учурда жыйында аткаруу өндүрүшү, автоматташтырылган маалыматтык тутумга иштерди убагында каттоо, инфодокс электрондук документ жүгүртүү тутумунда иш алып баруу маселелери талкууга алынды. Президентибиздин талабы бул санариптик өтүү, инфодокко өтүү. Ошого байланыштуу биз дагы АИС исполнительный производство өткөнбүз, автоматташтырылган маалымат тутум боюнча. Бул кандай жеңилдиктер болот? Бул сот аткаруучу өзүнүн кабинетинде отуруп эле карызкордун кыймылдуу, кыймылсыз мүлкүн, ЗАГСы барбы, соцфонддон начисление болобу, ошолорду жеринде отуруп эле баягы илгеркиде почта менен требование жөнөтүп, кат аркылуу албай эле азыркы учурда ошол автоматташтырылган маалымат тутум келишинин негизинде эң ыңгайлуу удобство болгон да.